Эмне үчүн айтып атпайбы? Келиниңиz айтып атпайбы? Биз келгенде биринчи күйөөлөрүбүздү киргизмей сайын бизди киргизбейт деп. Эмнеге андай кыласыз? Аялдын сөзүн уксаң анда санда ук, болбосо укпа деген сөз бар. Бирок азыр аялдар башкарып атпайбы? Эмне болуп атат? Мисалы эмне, сиздердин убакта сиз башкарган эмессизби абышкаңызды? Ай, жок, ичип алганда мен башкарып кетчүмүн. Тазасын өзү эле башкарып. Мындай тизгин талашкан жоксузбу? Мен башкарат элем деп талашкан жоксузбу? Ой, эмне болом? Билем да муну, билем да. Ay, ben tatlı şöyle tatlı. Tanıdık beni. Cevap. Şunday. Tartı cahil kılmadı mı? 215 bin adam görüptür. Kommentarlarda okup beremmi? Büt bardығы sizge ушундай разы болуп атышат. Анан анты жасалма болуп, сөздөрдү тандап сүйлөгөчө укмуш болду да ошол. Çok iş bunu çoğunluğuma kopsaldım. Ara söyleyelim de. Жоқ, siz кандай болсо деле сулуусуз. Кандай болсо деле. Кыймылдап, биягым деле кыймылдап. Ушу тартып атканын билбей атат эжем. Ana uşuda oturdum be. Ушуда. Укпай калып деп. Ой, дайыма жакшысыз. Баарыбыз эле жакшыбыз эжеке. Аман бололу. Kulağım uksa mınday bolboyt eledi. Ооба. Adasın kıyıt dep söyleyelim de. Bunlar mikrobda oturgan söyleyip atana diyeyim de. Anan oydulup atmayın bu. Ооба. Дагы жакшы эже, балдарыңыз менен жакшы туруңуз. Кыштан üşügөн жоксузбу? Кышта üşügөн жоксузбу дейм? Жоқ. Дайыма ушундай. Ошону макалда айтайын десем, келиним аягына чейин укпай койбоду. Карасаң, дали жаман. Кедейлик эл жигитке намыз эмес. Колуңда жок болсо, өз тууганың жакын эмес. Муздак үй, даамсыз тамак, жаман катының бул үчөө жардылыктан алыс эмес деп ушунтайчы. Да бир кайталап коюңузчу. Жардылык эр жигитке намыс эмес. Ал эр неме бат эле байып алат деген мааниде. Колуңда жок болсо, өз тууганың жакын эмес. Аны. Потому что сени карабайт, эми жок деп басып кетет. Муздак үй, Комментарий. даамсыз тамак, жаман аялың бул үчөө кедейликтен алыс эмес. Караңыз. Ошон үчүн аял жакшы болуш керек экен, үй жылы болуш керек экен. Тамак даамдуу болуш керек экен, аппетит тартканга. Алла колуңа береке берсин экен, э? Карачы кандай кыйын. Бул кимдин сөзү? Муну раматылык атам айтар, кайнатам. Анан билбейм кимдики. Элдин сөзүбү же, акелердин сөзүбү? Сиз ушуларды эстеп калчу экенсиз, жазып алгансызбы? Эми ал балалык кези ошого мен маани бериптирмин. Берген жокмун. Ооба. Мына ойдолуп атамбы? Жок, бүгүн жакшы. Ойдолуп атам. Жакшы. Ой, тыйып кыспаңыздар, эркин сүйлөсүн. Жок. Мындай сүйлөп коем, ана көз тартып аткан эме кайда? Муну келиниңиз сизди азыркыга чейин сыйлайт экен. Ушул сыйды кантип сактап келдиңиз? Мына келиниңиз азыркыга чейин сыйлайт турбайбы? Мына 80ге жакындаптыр. Ушул сыйды кантип сактап келдиңиз? Сактап келдим. Ошо сыйга кантип татып келдиңиз дейм, кантип сактап келдиңиз? Эми ким билет, балким аргим жүрүм турумун анда. Өзү iyi болду. Эжем өзү iyi болду. Аны айта албайм. Катуу айткан жоксуз, бурушкан жоксузбу? Кандай айтсам акыл менен айтам да кабыл алат да. Урушсам укпай калсын, элисем элеп кетет да. Мындай сөз бар го, жаман сүйлөсө жакшы кайнеже, жакшы сүйлөсө жаман кайнеже деген. Буга кандай карайсыз? Келинге жаман кайнеже болот экен да, кайнеже болуп туруш керек, анча мынча катуу сүйлөш керек деп. Ошондой кылдыңыз болгон жоксузбу? Андай болгон жок. Мен акыл менен эметкенде ошону угат го. Эгерде жок эле дайым эле асылдай жаман сөз менен айтсаң, тилин чыгарып алат анда. Эрегиштирип алат. Кереги жок анда эрегиштин. Акыл менен, насаат менен. Дээринде бир кабыл алып кетет, дээринде жогу өз билгенин жасап кетет. Менин баамда.
Негизи ушу келинге кандай мамиле кылыш керек? Ушуну бир айтсаңыз. Негизи формуласы барбы? Келинге ал үйүндө башкача көнгөн, башка адат менен, башка көнүмүш менен. Анан ошону кайнене өзүнүн жолуна салыш үчүн тарбиялаш керек. Ой балам, бизде мындай, тигиндей болот десе, диğerinde бар кабыл алып кетет. Анан түбүндө жок, тек жактагы эмеби? Өз билгенин кылып кетет экен. Ал мен башыбан көп өттү. Кайненем мага өз чыгып атат деп жаманатты кылыптырды. Капы болуп калат дегенде, акыл айтсаң да капы болуп калат. Акыл айтсам кайра тескери алат экен да. Анан келиндер кайынжуртка, кайненеге кандай мамиле кылыш керек? Келиндер. Келинде диğeri болсо, ошол жердегидей болгоюнда аракет кылыш керек. Ошолорду кабыл алып кетсем экен, ошондой болсом экен деп айтат. Ошондой болгон деп өзүнө кызды тарбиялаш керек. Сен бирөөнү бөлөсүң деп. Мындай еп бар. Ай балам, барганыңда кайненеңе өрүк үзүп жедиргин. Барган жерге өзүнөңдү жакшы дедиртип жүргүнүң деген сөз бар. Өрүк үзүп жедиргин, өзүнөңдү жакшы дедиргин. Дедиргин. Карачы, биздин бакта кандай болсун? Сен жакшы болсоң, биз жакшыбыз. Сен жаман болсоң, төркүн жаман болот, бизди жаманатты кыласың деп кызды эне тарбиялаш керек. Анан эне жакшы болсо, диğerine кетип, кыз жакшы эле болот. Жакшы эле болот. Кайнатаңа алма жедиргин. Атасы жакшы экен дедиртип, атаңды жакшы дедиргин. Эчкилери туусу негизден. Чөбү чыкса семселген. Жери жакшы экен деп, жериңди жакшы дедиргин деп. Илгери вакытта кызды узатканда женелери, энелери кошуп туруп, кошо эмесе мырдап туруп узатчы да. Ошондо айткан сөздөрү бар. Ошо муну чоң энем айтарлар мен кулагымда. Чоң энем мындай эмен айткан киши болчу. Макал, лакап, ушундайларды. Өзү кошокчу, ырчы, макалчы. Ооз комузду айтып калчу кийин. Мен комуз черткенде, ооз комуз черткенде ышкыргым жакага угулар эле. Жөне мактанып атасыз каналсы. Тишим жок болбойт, байып калар эле. Ошондон билем да. Анан диğerinde бар кыздар энесин сөзүн угуп, жакшы жерден алып турбуз деп, барган жери кубанып калат экен. Диğerinde өз билгенин жасап. Азыр ошол келин тандайм дегендерге кандай кеңеш бересиз? Келин тандайт элем, кыз тандайт элем дегендерге кандай кеңеш бересиз? Эмнесин караш керек? Эмнесин караш керек? Бирөөлөр жиберет, баланчадай кызы бар дейт. Бойго жетип калыптыр. Үкү тебетеги кийип, чачын 5 көкүл кылып, кирип чыгып жүрөт дейт. Ошону барып көз салып келгилечи, эмнеси бар экен деп жиберет экен да. Анан барса, боз үйдүн эшиги таза, жыртык эмес, атасынын эр токуму татынакай, көрпөчөсү таза, тердиги шырылган, татынакай, мамыда ордасы кыйып айланып турат орду менен. Ошонун баарынан жана сынчылар карайт экен да. Анан энеси ушундай элпек, тиги мындай кеңпейил адам экен деп, анан тиги сынчылар сынап айтып барат экен. Анда куда түшүп келген деп, анан 9 мал жетелеп ушундай кызың бар экен деп куда түшүш экен. Анан жанагы энесин көрүп кызын ал, эшигин көрүп төрүнөт деген ошондон калган экен. Мына көрдүңбү мындай. Жакшы кыздын тарагында да чач калбайт дейт, ушул чынбы? Кандай? Жакшы кыздын тарагында чач калбайт дейт, ушул чынбы? Анан эгерде кыз эшиктен кирип келсе, бут кийимин кандай чечти экен деп, мындан сынагыла дептир. Анан келатканда кыздар эметип баягы алакта масы калош да. Галаш түшпесе, бутун сүйсе тигиндей ыргытып кетет.
Экинчи сыныбыса тегенде түшүп келдим. Анан ии деп сынайды экен да. Анан тарагын карагыла дептир. Анан тарагы тазаланбай терезеде бир жерде калат да. Анан ушундай экен. Коркуй, эмне иш жаман экен. Тим ошондой болуп калат деп андан качты экен. Самынычы, самыны. Самындан да сынаганбы? Баягы жуунган самындан да. Аны ишикте калат, баягы эзилген боюнча алып койбойт. Анан андан ичип тил укканбыз. Сизди кантип сынап алып кетишкен? Сизди кантип сынап алып кетишкен де? Анайса баягыдай тартытасың. Мен китепке чыкканмын кырчын кызды. Чирөктүн ролун ойногонмун. Ошол убакта операны ойлогон кандай. Анан ал угулат да. Мачетти чыгарса керек кырчын кыз. Анан дараматыны кайнатам директор школа экен. Анан мурунда жайлоо совети болуп кырчын жайлоолордо жүрөр эле. Анан мен чоң ата менен да кырмызышып санжара чечкен киши болчу мен атамдагы. Илгерки бийдин тукуму. Ошо түшчү анан мен кене дейинби бийсейм да. Анан Раматал ошолабанбы кене дейинби да ошондой 4-5 ушундай. Жайлоо совети киши. Анан ушуну мен келин кылбагам деп айтып койшар эле. Анан кийин атам карыды, мен онду бүтүп атам. Анан айылга баласы үйлөйт өзүлөрү ден соолуктары болбой, ушу балам үйлөнсө деп кайненем арманга чеккенде, анан өлсөм деп палеатрип болуп аябай оорулуу экен. Анан кыз издеп калат да. Анан ушундай кырчында Мамбеттин кызы бар дейс, анан башкарманы сельсоветти алып барышыптыр жайдын менен. Мен билбейм да. Анан косу союлду, тамак жеди. Алар жыгаш үйбүз болор эле кырчында. Ага жатышты, анан эртең менен эрте туруп мен. Түнкү казан тазалап турган толтуруп суу куюп от жагып салдым аларды. Чай кайнап атат. Көңгөлдө кымыз, уйгумуз ачып атат. Калган козунун эти даяр турат тиякта. Анан баягыларды бербейм этсе. Атам айтып калды. Атам, токон, булардын атын алып келчи. Кеткенге камыны басат, аны чайды энең эле коюп берсин ошончу. Анан мен бир ват үчөөнүн атын байлап мамага. Эрин тааныбайм, болбосо токуп койбойм. Алар кетишти. Ошондо көрсөк сынап келишиптир да. Самын эзилбеди бекен. Самын эзилбеди бекен. Кепичи сыртта калбады бекен деп сынаптыр да сизде? Ошо сынап, ошо менин кыймылымды сынаптыр да. Эртең менен эрте турганда казан тазалаш оңой эмес да алакта. Суу жылымак түгүл. Жайдың мен болсо. Анан атам бул казанды эмне кыласың балам деп караштырар. Кир жуйм атана деп ошентим. Анан козунун этинен жылытканда эмесин кетирип коет. Касиетин. Муздак алып кел садага деп отургандар ошончу. Муздак астына коюп анан бирсинен чай ичип эле. Анан чарат кымыздан алып кел деп. Көңгөлдө кымыздан бир бадоттон ичишип. Анан жана мен чыгарып үйүп атпайм ошондон кийин. Чоң энем көп кыймылдай эле эмес, таяктай анып калган кары киши болуп калган. Сөз эле үйдө. Да бир сиңдим бар ошол. Ушундай болгон, ошондо кудалашып кеттир да көрсө. Кастингден өткөн турбайсызбы, конкурстан, Кастингден өткөн турбайсызбы дейм. Башкарма келсе, сельсовет келсе, эмнеге депутат келбеди деген? Бир депутат коюп койсо болмок экен комиссияга. Айтып атпайсызбы, жанагы сизди тандаганы башкарма келди, сельсовет келди, эмнеге депутат кошподу экен дейм да? Билбейм анысын, билбейм депутат, биле албайм ошо. Депутат эле жайлуу совет турганда бар болчу, депутат эле бар болчу. Бар беле? Апа, мына быйыл эми качада жаңы жыл мына 2024 жыл башталды да.
Ошого бир жакшы насаатыңызды айттыңызчы, мына биз депутаттар эмне кылалы, эл журтка кандай каалоо каалайбыз, жаштар эмне кылсын? Баарыбызга бир жакшы бир батаңызды берип, каалооңузду айтпайсызбы? Аны да айта албайм да. Жанагы эле сөзүм болуп калат го, карашам. Мен тантытпачы. Аны бир баягы мен ырым окуп берип койчулар. Жаңы жылда ырымды окуп берип койчу. Анда апа, бир батаңызды бериңиз анда. Дагы бир жолу. Мындай батаны кайра ала бериш керек. Мен эмне келдим кайра? Батаңызды алганы келдим да. Мен келгенче элге да батаңызды алып берейин деп атам. Элге дагычы. Анткени өткөндө сиздин видеоңузду көрүп, жакшы тилек айткандар, аябай жакшы апаке дегендер көп болду да. Ошонун баарына бир батаңызды берип коюңузчу. Баягы берки балам да ала келген жерде болмок, баягы бир бала бар эмес беле баягы. Депутатпы, Замирбекпи? Эмечем келбеле. Замирбек. Сатага алайын десе. Салам айтып бетинен өп койчу ошо баланы. Бетинен кантип өбөмөңү? Бетинен өп кой. Жакшы. Бир батаңызды берип коюңуз эми элге журтка. Азыркыны айтсам болбой калабы? Жок, боло берет. Неге болбойт? Болот, Ой, садаган кетейин, Кудай. Быйыл жылдын 2024 жыл мүшөл боюнча эң жакшы жылдардын бири. Сөөлжөн жыны деп коет кыргыздар. Ошол жылыбыз жаркыраган татынакай жылдардан болсун, эл журт аман болсун, ден соолукта болушсун, жалпы айланайын кыргыз элим башка мамлекеттерге ушундай үлгү болуп, Кыргызстан деген эл бар экен деп тамшангандай болсун. Эл журту көбөйө берсин, өркүнү өсө берсин, өнөр жайы көбөйсүн, салына берсин, эмгек күчтөрү көбөйсүн. Дагы эмне дейин? Өлкө башчылары, эл башчылары калыс болсун. Калыс каныбы тактыда болсун. Келеткан кырсыктан тышкары кылып, жоодон тышкары кылып, калкыбыз ордунда болсун, бала чака өсө берсин, урпактар өнө берсин. Амин. Жакшы ата-энелер, асыл кандуу ата-энелер бар болуп, балдар асыл балдар төрөлө берсин. Амин. Көргөн билген элге айланайын, жырткан эсен болсун. Айлайын, мен таң атаректе кысып кылдыңыз. Жакшы. Андагы бир суроо берип коюнчу, жанагы апа. Азырчы мындай стрессти билесизби? Ооба, билем. Стресс болдум, анан кайгырдым дегендер көбөйүп кетиптир. Ошолорго бир кеңеш айтып коюңузчу, кантип мындай шаттанып жүрсө болот, көңүл көтөрүп жүрсө болот? Кандай болот айланайын? Адам өзүн өзү колдобосо ким колдойт? Мисалы ошо сен кайгырып атсың антпе деп мен эметкенде алууга укпайт да. Адам өзүн өзү колдош керек, ой. Адамды бирөө колдобойт, өзүн өзү колдойт. Основной кайгы адамды. Сана деген сарым карым майды эме кылат дейт. Саргартат дейт, эрип жок кылат дейт. Санасы жок, сары суга семирет деген бар. Ошол үчүн нервди ордуна кармап, оңуна кармаса, оң жагына салып, оң жагынан иштеп, ак иштеп, ушунумду Кудай коткул деп, ак тамак ичип, ак жесене ордунда болот. Анан арам тамак эметип алып, арам оокатты жейип алып, ой ушунумду билип калбаса экен деп, баягы нервден деп отурса, аны киши өзүнөн өзү аш да болбойт, жукпайт, бул дүйнөдө калат, өзү кете берет. Мен ушундай түшүнөм. Өтө жакшы айттыңыз. Башканы билбейм. Өтө жакшы айттыңыз. Мен дүйнө кормун, мен дүйнөм жетет деп тиги текеберчилик кылып, дагы болсо. Болбогон иш, мейли, ар кимдин өзүнүн иши. Өзүнөн, ар кимдин өзүнөн. Ниетинен таап кал деп коет. Себеби мына сиз ордуңузда отурасыз, канчадан бери мындай кичине бутуңуз ооруйт, бирок эч качан кайгырбайсыз да, качан болсо күлүп жайнап отурасыз. Ошону сурап атпаймынбы? Мен көп кайгырганмын, көп ыйлаганмын. Ошону Кудай кечир, ушу бала чакам аман болсун, ушулардан топурак буйрсун.
силерге окшогон жаштардан Кудай топурак буйруп ошолор момундай энебиз бар эле, момундай эжебиз бар эле деп мен тиякта жатканда кеп кылып турса, о, мен бактылуу момундай жатам. Особенногулар. Шуну көп айтам. Артымда айтып кала турган эл көп болсун, жакшылык жактарымды айтып. Тарбиялуу өсөм экен деп Кудайдан тилейм. Кудай ушуга ыраазымын. Тоба. Мен бир ой келип атат да, келини мактабаган кайнеже жакшы кайнеже эмес деген макал оюма келип. Мен өзүм ойлоп таптым муну. Туурабы? Келини мактабаган кайнеже жакшы кайнеже эмес деп азыр ойлоп таптым. Туура. Туурабы? Туура. Өз үлгүлүү болуш керек. Анан дээринде болсо тарбияланат ошо. Тарбияланат. Жакшы. Кошемет мындай деп. Менин дээримде барбы, жокпу? Ырым бересизби? Ошо сенин түппү тегиң жакшы. Аш Тегиң бересизби? жакшы, энең жакшы. Мен жөнүндө да угуп койчу. Эмне деп атат? Мени кандай келин деп ойлойсуз деп атам. Сен дээринде бар деп келинде бар, дээринде бар деп ойлойм. Дээринде бар, рыйбалуу келин дейм, ызааттуу келин дейм. Кыздары да ошондой татынакай дейм. Ооба. Мына мени кайнежем мактап койду. Ошон үчүн дайыма сыйлап урматтап батасын алып турбайсызбы? Тең жакшы деп Бир белдемчисин каттырып койгон. Мен өлгөндө берип деп каттырып койгон. Бир белдемчисин. Белдемчисин. Караңыз. Аны кие бербейсиңер, мага жыртылып атса, кой жаңырап турсун деп каттырып. Эми ал белдемчини кийгиче да бир 15 жылдай бар да. 15 жыл бар. Сиздин 105 жылдыгыңыздан кийин. 15-16 жыл бар. Карачы мемлекеттер бұрышып-тырышып. Кана апанын ыры жаңы жылды, жылдын башы 3 түн айы, күчтүүнүн айы. Элибиз ден соолукта болсун, чилдени жеңип чыксын. Мүчөлүү жылды карасак, 4-чү айы сөөлжан, жер кыртышын сактаган, ичи толтура органикалык топурак. Таза топуракта өскөн өсүмдүк, органикалык таза тамак жегендер ден соолукта болушат. Көчмөн кыргыз эл жер кыртышын сактаган, чөбүбүз жакшы өссүн деп сөөл жанды барктаган дейт. Бул өзүңүз жаздыңызбы? Анан кийин дагы барбы? Дагы бар. Колдун сулугун кармайсыңбы? Жок, бул эжем көчүргөн. Көчүргөнбү? Мен таң калып атпаймынбы? Укмуш деп. Мааниси кандай? Мааниси эле. Мааниси укмуш турбайбы? Карасаңыз, дыйкандар сөөл жанды өстүрөт, таза түшүм алышат, башка жактын элдери суктанышып карашат. Куттуу Кыргызстаныбызды, жер элибизди табияттын кырсыгынан сактасын. Эмгек кайнасын, береке жайнасын, өлкөбүз өссүн, карыларыбыз нарыктуу, нускалуу, жаштарыбыз ыйбалуу, адам кечиримдүү болсун, керчиликтүү болсун деген. Адамгерчиликтүү болсун деген кечиресиз. Элибизге ынтымак, биримдик берсин. 90дон өткөндөрүбүзгө, жаштардан, балдарыбыздан топурак буйрусун. Бизден кийинкилер бизден да көп жашасын. Жашап, биздин жолду жолдосун. Шадыков Акматалынын келини 92 жаштагы Мамбетова Токтош апа дейт. 31 декабрь балыкчы шаары дейт. 2023 жыл. Мына караңчы кандай сонун. Эми ушул дагы бир суроо пайда болуп калды да. Мынау сөөл жан жылы деп коебу кыргыз муну, балык жылы дебейби? Кыргыздар эме улуу деп. Барабатылык атамайчы ошону. Улуу деп коет аны. Азыркыча айтканда сөөл жан деп коюшчу. Анан дракон деген билбейт экен аны. Анан экинчиси баягы ушул таза тамак жөнүндө айтып калдыңыз да, азыр таза тамак аз болуп атпайбы? Ооба. Ошол үчүн эмне кылыш керек таза тамак жеш үчүн? Ошо таза өзүбүздүн гана чыккан тамак жешибиз керек. Табият ошого тарбиялаган. Өз жериңдеги тамак саган аш болот. Мисалы нарынга барып экисини көк чай иччи. Суугуна чыдай аласың. Түштүктүн эли жанагы казы жегилеген койдун этинен бир кесим жеп көрсүнчү, таң атса чуктай алабы. Ар кимдин өзүнүн жери өзүнө. Көлгө жакшы тамак керек. Потому что көлгө кирерде даамды жакшы тамак ичип түшөт.
Ара чыкканда дагы ач болуп дагы тамак жеп. Көрдүңбү, ар келишим тазаланып, түстөнүп, ушундай мамындай көзүн эле ушундай болгон. Мен өзүм оюмда мен ушундай. Карачы, Рахмат. Ана порошок жеп алып эле анан капкайдагы. Мен азыркы жанагы порошогуңар жегенди жей албайм. Чачайм айтат, койчу. Жасалма. Жанагындай бир азыр шириндиктер көбөйдү, ичимдиктер бар, Кока-кола бирдеме деген бир тамактар бар эмеспи? Жана гамбургер дегендер алар болбойт экен анчейин, Болбойт, жарабайт. Жарма ич андан көрө. Жарма, Жарма ич, кымыз ич, süt ич, айран ич, чала ич. Кулдо жасалган. Жылкынын сорпасы бар, кыштын күнү адам баспаган жерден алып келип, карда алдырып келип анан ысык сорпага салып деп, анан бир бадоттон жылкын сорпасын жутуп алышты кыштын күнү. Андай болгон, Болгон аны кара дөң деп коет. Кара дөң деп коет аны. Же болбосо кымыздан куюп, же болбосо сүзмеден куюп, сорпаны жутуп алып анан ак деп тердеп, анан жылкы кайтарып кыштын күнү. Көк чай бир чыныжы, көк чай içip жылкы кайтарып койчу кыштын эмне болор экен. Рахмат апа, рахмат. Чоң рахмат. Сиз менен атайын көрүшкөнү келдик, батаңызды алганы келдик. Ошол апа. Аман болуңуз дагы көп жолугалы. 100 жылдыгыңызда кандай кийим алып берейин? Кудай буйурса. Эми берейин, кепинем даяр. Астагфирулла. Андан көрө ушу мен өлгөндө келип берем, момундай апабыздар бирөө сүйлөп койсоң болду. Кийимиңе да ыраазымын. Кийип калат да. Кийип аттым беле. Рахмат апаке. Карагылачы, мына биз апанын жанына келдик. Мисалы, бул сөздөрдү бирде китептен таппайсың. Бул сөздөрдү бир дагы чыгыш батыштын акылмандарынын ойлорунан, философиясынан таппайсың. Жанагы акча төлөп алып, андан кийин акыл айткандар бар. Мына апанын азыркы сөзү баягындай батыш чыгыштын көп баягы акылдуулар семинар өткөн мотивационный. Ошолордун 2 күндө айтканы мына 2 сөз менен айтып койду да. Ошон үчүн карысы бар, дырсы бар дейт, карынын сөзүн капкасак да дейт. Эл журт аябай жакшы мындай сөзүңүздү угуп, ак батасын берди. Ошон үчүн кайрадан келип батаңызды алып атабыз. Рахмат апа. Чоң рахмат сизге. Сизге да рахмат. Сизге да рахмат. Ушул эжем сыйлап келгениңерге сизге да рахмат. Чоң рахмат апа.